Assalamu алейкум, урматтуу достор. Баарыңыздарга салам айтып кетмекчимин. Урматтуу Китеп Түгүү каналынын көрүүчүлөрү, урматтуу достор, учурда баарыңыздар жакындарыңыздар менен эсен аман, тынчтыкта отурасыздар деген ишеничтемин. Бизде да баары жакшы. Ушул бош убактыбызда ушул пайдалуу иштерди кылып, пайдалуу иштерди кылганга аракет кылып отурабыз. Ошол биз азыркы өлкөбүздө көйгөйлөрдү, учурдагы пандемияны бекем, ошо эрежелерди бекем сактоо менен, врачтардын сөздөрүн кунт коюп угуу менен жеңип чыгабыз деп ишенип кетемин. Мен сиздерге ошол азыркы карантин учурунда окуп бүтүргөн бир китебим тууралуу айтып берип кетким келди. Бул китеп мага бир өзүнчө бир чоң бир таасир калтырды десем болот. Анткени бул китеп адабий китеп эмес, бул китеп ошо илимий китеп болуп саналат. Бул китептин автору Фуат Сезгин. Китептин аты Билим тарыхынын маектери. Бул жерде камерада тескери көрүнүп калышы мүмкүн сиздерге. Билим тарыхынын маектери деген китеп бул ошол окумуштуу Фуат Сезгин менен журналист Сефер Турандын ортосундагы маектер алгач диктофонго жазылып алынып, андан кийин китеп болуп түзүлгөн. Бул жанагы Чыңгыз Айтматовдун Аскада калган аңчыны сыяктуу чыгарма десек болот, бирок мунун айырмасы ошол илимий суроо жооп иретиндеги публицистикалык чыгарма. Бул китепте Фуат Сезгиндин өмүр баяны, эмне изилдөөлөрдү кылганы жана ошол өзүнүн ошол изилдеген тармагы, изилдеген чөйрөсү боюнча ою кандай, ошолор тууралуу кеп козголот. Фуат Сезгин тууралуу алгач ирет ошол 2018 жылы укканмын. Кийин 2019 жылы Манас университетинде Фуат Сезгин боюнча семинарлар уюштурулду. Деги эле 2019 жылы бүтүндөй Туркияда Фуат Сезгин жылы деп жарыяланды. Анткени бул киши ошого татыктуу киши болгон. Бул киши ошол дүйнөдөгү билим тарыхын изилдеген учурдагы эң чоң залкар илимпоз десек болот. Себеби бул өзү 14 томдук билим тарыхына арналган китеп жазган. Мен ошол Фуат Сезгиндин китептерин аябай окугум келди. Мустафа Орчан деген Манас университетиндеги биздин агайыбыздын лекциясын угуп калдым бул боюнча. Фуат Сезгинге болгон мындай кызыгуум күч алып, ошол бунун китептери, Фуат Сезгиндин китептери Кыргызстанда жок болгондуктан бул китепти ошол Турциядан буйрутма берип алдырууну туура көрдүм. Китеп мага 1 айдан кийин келди. Ошол агайым Режеп Юрмес деген менин агайым ушул китепти алганга, Туркиядан алып келип бергенге жардам берди. Эми бул китептен мурда сиздерге Фуат Сезгин жөнүндө айтып берейин. Фуат Сезгин 1924 жылы Туркиянын Битлис деген шаарында жарык дүйнөгө келген. 2018 жылы каза болду. Ошо Фуат Сезгин биринчи жолу ошол студент кезинде университетке тапшырайын деп, бул инженердик факультетке тапшырайын деп 1943 жылы Стамбул шаарына барат экен. Бирок ал жерде Хельмут Риттер аттуу немец чыгыштануучусу, шаркыятчысынын лекциясын угуп калып, лекциясына катышып калып, ошол чыгыштануу бөлүмүнө тапшырмакчы болот жана чыгыштануу бөлүмүнө тапшырат. Андан кийин ошол булар сабакты окуп баштаган учурда эле 43 жылы Германиянын Болгарияга кол салышынан кийин Туркиядагы бардык университеттер, мектептер жабылып, 6 айга каникул берилген экен. Эми ошол учурда мисалы азыркы биздин эле Кыргызстандагы абал сыяктуу эле мындай университеттер жабылып, адамдар көчөгө чыкпай, ошентип үйлөрүндө отуруп калышкан экен да. Ошол учурда Хельмут Риттер бул өзүнүн окуучуларына, студенттерине тапшырма берет экен. Силер чыгыштануу бөлүмүндө окуп жатасыңар, силер араб тилин үйрөнүшүңөр керек. Араб тилин үйрөнсөңөр гана ошол чыгыштын илимин ала аласыңар, чыгыштын бай тарыхын окуй аласыңар, чыгыштын илимпоздору менен жакын тааныш боло аласыңар деп айтат. Фуат Сезгин, жаш Фуат Сезгин студент
ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, 6 айлык каникулдан пайдаланып, үйүнө келип ушул атасынан калган Табери деген чоң алымдын тафсирин, 30 томдук тафсирин, араб тилиндеги 30 томдук тафсирди алып окуй баштайт. Ошентип 6 ай боюнча араб тилиндеги 30 томдук тафсирди окуп бүткөн. Окуп бүтүп ошо 6 айда араб тилин өздөштүрүп алган экен. Кийин мектеп ачылганда, эми университет ачылганда сабакка келип ошо агайын таң калтырган экен. Фуат Сезгиндин илимге болгон алгачкы кадамдары бул анын диссертациясына байланыштуу. Ошол окууну бүтүргөндө диссертация жазган. Диссертациясы бул Бухаринин хадис жыйнагынын, Бухаринин баягы сахих хадистер жыйнагынын бир эле бул ооз-эки далилдерге эмес, жазма булактарга таянып хадистерди топтогондугу далилдеген. Фуат Сезгин алгачкы эмгеги ушул болгон. Ошондон улам бул ислам адабиятына, араб адабиятына, андан нары ислам билимдеринин тарыхына ушундайча жол менен сүңгүп кирип кеткен экен. 1960 жылдары Турцияда саясий окуялар болуп, төңкөрүш болуп, бир канча 147 билим адамдары, окумуштуулар жумуштан алынып, бир жерге мисалы иштебөөгө тыюу салынган, ушундай бир оор учур болуп калат. Ошолордун тизмесине дагы Фуат Сезгин тизмесине илинип калып, бул дагы ошол университеттен чыкканга туура келип калган. Анан бул Туркияда жумушсуз калып, өзүнүн илимин улантыш үчүн Германиядагы, Америкадагы тааныштарына кат жазат экен. Мен ошол бул жактан жумушсуз калдым, ушундай себептерден улам, саясий себептерден улам. Мен силердин жаныңарда орун барбы? Орун болсо мен барып иштейин. Мен илим билимди андан ары тереңдетип, бир элге бир керектүү бир нерселерди, жалпы эле илим дүйнөсүнө жакшы нерселерди, салымдарды кошоюн деп кат жазат. Америкага жазат, Германияга жазат. Анан көп өтпөй эле алардан жооп келет экен. Мисалы Америкадан жооп келет. Бул жакка келип иштесең болот Америкага, сага атайын орун бар могу университетте деген. Германиядан эме келет, кат келет, чакыруу келет, ушул жака келип иште деп. Бирок Фуат Сезгин өзүнүн бул китепте айтуусу боюнча, мен дейт, ислам борборлорунан алыс кетким келген жок дейт. Ошол эле Истанбулдан, ошол эле Каирден, ошол эле Тегерандан дейт, Ирандан, ошол чоң китепканалардан мен алыс кетким келген жок дейт. Ошентип бул Германияга барат дагы, ошол жерде Франкфурт университетинде иштеп калган экен. Фуат Сезгин тууралуу эми анын илимий жетишкендиктери тууралуу сиздерге эң негизги нерселерди айта кетейин. Фуат Сезгин 27 тил билген адам болгон. Анан журналисттер сураптыр. Сизди 27 тил билет го деп сураса, айтатмыш Фуат Сезгин. Жок, жаңылышып калыптыр, мен 26 эле тил билем депчи. Анан 27 тил билгендиги менен бул таң каларлык нерсе. Бул бир тилди Фуат Сезгин 2-3 айда эле үйрөнүп алыш экен. 2-3 айда эле өздөштүрүп алган экен. Ушундай өзгөчө бир Кудайдан берилген бир талант болгон экен тилге. Анан Фуат Сезгин жалпы өмүрүндө 14 том китеп жазган. Ошол 14-чү тому китебинин, ошол 14-чү тому чыга электе көз өтүп кетти маркум кишинин. Фуат Сезгин эң бир негизги эмеси, илимге кошкон салымы бул дүйнөдө калыптанып калган көз караштарды, илимий көз караштарды четке кагып, жаңы көз караштарды сунган адам. Мисалы үчүн, бул Фуат Сезгин мусулмандардын илимге кошкон чоң салымдарын далилдери менен санап өткөн. Мисалы үчүн, ошол эле Американын ачылышын алгач мусулмандар ачкандыгын, ошол эле чоң орто кылымдагы чоң илимий ачылыштарды мусулмандар жасагандыгын, Европадагы айтылып жүргөн айтылуу Ренессанс деген болгон эместигин, Ренессанс болгон европалыктардын өзү үчүн гана болгондугун, ал эми дүйнөдө бүт мусулмандардын илими жайылгандыгын айткан. Ошол эле Европадагы илим билимдин өнүгүүсү мусулман илиминен сугарылгандыгын, мусулман илимпоздорунун Испанияга болгон инвестицияларынын улам ошол Испания аркылуу бүт Европага тарагандыгын белгилеп кеткен адам. Ошол эле Европада
Сократтын, Галендин эмгектери деп бүгүнкү күнгө чейин келген фундаменталдык эмгектердин Галенге, Сократка, Аристотельге таандык эмес экендигин, ал эмгектер болгон ошол Ибн Синанын Европа тилине которулган эмгектер экендигин далилдеген адам болгон. Чоң илимий ачылыштарды кылган экен. Эми бул жерде Фуат Сезгин бул жерде көп маселелерди кыскача айтып кеткенге аракет кылган. Бул жерде суроо жооп иретинде болот китепте. Сиздерге мен кээ бир жерлерин айтып кетейин. Себеби айта турган маселе көп бул жакта. Мисалы ошол эле эмени айтат. Мусулмандар дейт. Мусулмандарда илим кантип пайда болду? Илимди кандай өнүктүрүш дейт. Фуат Сезгиндин ою боюнча хижраттын мусулман жыл санаганын 2-чи кылымынан баштап, башкача айтканда 7-чи кылымдан баштап мусулмандар илим билимди гректерден, индиялыктардан, перстерден алган дешет. Перстерден алган дейт илимди. 200 жыл бою илимди үйрөнүштү дейт. 200 жыл бою. 850-жылдан баштап, башкача айтканда 9-чу кылымдан баштап мусулмандар ал илимди өздөрүнө сиңирип, жаңы нерсе пайда кыла баштады. Жаңы илимге илим кошуп, илимди чоң бир болуп көрбөгөндөй чоң даражага жеткирди дейт. 850-жылдан 16-чы кылымга чейин 800 жыл аралыкта ислам дүйнөсүндө мусулмандарда илим аябай кандай чоң өнүгүүгө жеткендигин айтып кетет. Андан кийин бул жакта ошентип ислам өнүктү дейт. Ислам ушундайча жол менен өнүккөндүгүн айтат. Мусулмандар дейт, ошол учурда мусулмандардын даражасы аябай жогору болгон. Мусулмандар ар бир нерсеге маани беришкен дейт. Ошол эле учурда гректердин илимий булактарын алып жатып, гректердин атактуу Аристотельдин, Сократтын, Галендин эмгектерин окушуп, аларды устат катары тутушкан дейт. Мисалы үчүн ошол эле Аристотельди улуу устат деп аташкан дейт. Галенди фазилеттүү, касиеттүү устат деп аташкан дейт. Ошондой илим менен, ошондой бир талап менен мусулмандар алдыга жылды дейт. Аябай болуп көрбөгөндөй чоң алдыга жылышты дейт. А бирок дейт, тескерисинче европалыктар андай кылган эмес дейт. Мусулмандар мисалы үчүн бул европалыктыкы, бул индиялыктыкы, бул ирандыктардыкы деп илимди антип бөлгөн эмес дейт. Ошол эле учурда ислам дини мусулмандарга илимди илим катары түшүнүүгө чоң көмөк берген жана ислам дини өзү илим алууга үндөгөн дин болгон дейт. Бул араб мусулмандарын, андан кийинки мусулмандардын илим алышына жана илимди өнүгүшүнө чоң таасирлерди берген дейт. Мен азыр могул жерде көз жүгүртүп, улам маанилүү жерлерин белгилеп койгом, ошол жерлерден айтып кетем дейт. Эми бул жерде баягы суроо жооп болгон үчүн китепте үзүлүп мындай хронологиялык жактан айтылган эмес да бул жерде эмгектер. Мисалы үчүн ошол эле мусулмандардын кантип илимди өнүктүргөндүгү менен айтып баратып эле эмне үчүн европалыктар мусулмандардын жанында билим жагынан алыс болуп калгандыгын айтат. Ошол эле могул жерде айта кетсек, эме дейт, мусулмандар дейт, эмне үчүн дейт, ошончолук деңгээлде өнүктү, а бирок эмне үчүн артта калышты дейт. Бул артта калышкандыгын Фуат Сезгин мындайча түшүндүрөт. Ислам дүйнөсүнүн дейт, мусулмандардын артта калышы бул динге байланыштуу нерсе эмес дейт. Тилекке каршы Түркия Республикасында ошол 1923-жылы Түркия Республикасы курулганда дейт, артта калуучулуктун себебин булар динге байланыштырган дейт. Бул албетте жаңылыш нерсе болгон дейт. Динге эч качан байланыштуу эмес болгон дейт. Илимдин артта калуусу. Анткени бул илимдин артта калуусу бир коомдун өнүгүүсү жана чөгүшү, экинчи жаңы бир коомдун башталышы бул түздөн түз тарыхый бир шарттуулукка байланыштуу болгон дейт. Мисалы дейт, гректер, башкача айтканда византиялыктар. Гректердин тилин билип туруп, байыркы грек тилин билип туруп, гректердин Аристотельди, Сократты, Платонду бардыгын билип туруп, бирок
гректердин илимин сиңире албай койгон дейт. Гректердин илимин кайра жарата албай коюшкан дейт. Кайра жарата албай коюшуп, биз гректердин тукумубуз, биз алардын улантуучуларыбыз деп жүрүшүп дейт. Ошондой бир генеоистик менен жүрүшүп дейт. 1453 жылы Стамбулду мусулмандарга алдырып жиберди дейт. Дал ушул сыяктуу эле бир тарыхый көрүнүш дейт. Мусулмандардын алсыраш дагы ошол сыяктуу көрүнүш дейт. Себеби бир учурда бир коом келет, ал коом аябагандай бир илимге суусаган бир коом болот. Алар аябагандай илим алышат. Андан кийинки урпактарда ал сезимдер, ал талаптар азая баштайт дейт. Ошон үчүн бул экинчи бир эмеге өтүп кетет дейт. Мисал үчүн эле ошол европалыктарга өтүп кеткендей. Андан ары бул жакта дүйнөлүк мусулмандардын ошол дүйнөлүк илимге кошкон салымы жөнүндө кеп козголуп атат. Мусулмандарда да география илими аябай жакшы өнүккөн экен. Биз билебиз, алгачкы глобусту Меркатор деген Нидерландиялык окумушту 16-кылымда жасагандыгы тууралуу жана Карлга, император Карлга белек кылгандыгы тууралуу айтылат. А бирок Фуат Сезгин Меркатордун картасы, Меркатор өзү жазбастан эле толугу менен мусулман географтарынан көчүрүлгөндүгүн далилдеп кетет китебинде. Себеби дейт, Меркатордон мурун дейт, Маринос деген гректердин байыркы гректерден Маринос деген географтын китебин алып, аны Мумин дейт 8-кылымда Аббаси халифасы Мумин 70 географты топтоп, чогултуп, дүйнөлүк картаны жасаганга, бүткүл дүйнөнү өлчөгөнгө тапшырма берген экен. Ошол Муминдин картасы толук ошол жер планетасын чагылдырган алгачкы карта болгон дейт. Ал 8-кылымда жасалган. Анан ошол картаны кийинчерээк европалыктар латин тилине көчүрүп, андан кийин ошону жана Меркатор ошол карталарды көчүргөн дейт. Көчүрүп туруп, анан өзүнүн аты менен чыгарып ийген дейт. Антпесе дейт, эмне үчүн дейт, Меркатор Орто Азиядагы көлдөрдүн, Азиядагы европалыктар өмүрү жетпеген жерлердеги көлдөрдүн, дарыялардын узундугун кантип билет дейт. Ошол жерлердин аттарын кантип билет дейт. Бул албетте дейт, Меркатор толук түрдө мусулман картографтарынан, мусулман географтарынан бул илимди көчүрүп алганда өзүнүн аты менен берген дейт. Фуат Сезгин буга окшогон көптөгөн мисалдарды келтирет. Ошол эле мисал үчүн 10-кылымдагы Константинос Африканус деген христиан арабынын 80ге жакын китепти алып, Сицилия аркылуу Италияга баргандыгы, жана жолдо деңизде баратып кемеси чөгүп кетип, 80ге жакын китептин 25 гана калгандыгы. 25 китеп менен эмек Европага барып, ал жерде церковьте отуруп, ошол европалык котормочулар менен которуп латин тилине, ошол мусулман медицинага байланыштуу, илим жана физика, математикага байланыштуу 25 китепти латин тилине которгондугун дагы Фуат Сезгин бул жерде далилдеп кетет. Которуп, ошол Константинос Африканус 10-кылымда которуп, ошол китептерди дейт өзүнүн аты менен Европа элдерине жайылта башташкан дейт. Бул жерде эме кыла турган нерсе, Константинос Африканус деген ал христиан араб болгон экен, христиан динин кабыл алган араб. Европалыктар дейт, ошол которуп аткан чиркөөнүн ичиндеги котормочулар дейт, анын китептердин автору ал эмес экенин билип турса дагы аны кудайындай көрүшкөн дейт. Анын айткан дегендей кылып которуп латин тилине анын Константинос Африканус деп ошонун атын жазып койгон дейт. Болбосо ал китептер ошол Ибн Синанын, ошол эле Аль-Харазминин, ошол эле Бирунинин китептери болгон деп айтылат. Ошол китептерди которгон дейт. Анткени орто кылымдагы Европада араб дүйнөсүнөн же болбосо ислам дүйнөсүнөн келген адам өтө бир авторитеттүү адам болгон экен. Араб деген түшүнүк бир өтө чоң
илимдүү билимдүү деп анын алдына чыгып сүйлөй алышчу эмес экен. Ошон үчүн Константинос Африканусга эч ким сүйлөй алган эмес дейт. Ал өзүнүн ошол котормолоруна өзүнүн фамилиясын, атын берип, ошол китептерди мен жазганмын деп Европага ошондой илим тарагандыгы тууралуу айтылат. Башкача айтканда, Европадагы фундаменталдык илимдердин көпчүлүгү ислам илиминен которулуп алынган, которулуп алынып, алар Европанын ошол илимин калыптанышына салым кошкондугун бул жакта айтып кетишет. Андан ары мусулман илимпоздорунун бир укмуштуудай көз караштарын бул жакта айтып өтөт. Ошол эле бул жакта бир алымды айтат, Жабир бин Хайян деген. Жабир ибн Хайян химия илимине негиз салган чоң алым болгондугун айтат. Бул жерде көпчүлүк нерсе бар да, бизде ислам дүйнөсүндө канчалык чоң изилдөөлөрдүн болгондугун, кандай чоң адамдар болгондугун көбү билишпейт. Жада калса, могу Жабир ибн Хайяндын айткандары мен чындыгына таң калтырды. Фуат Сезгиндин бул китебинде мынтип айтат. Жабир ибн Хайян дейт. Жабир ибн Хайян мынтип айткан экен. Алла Таала адамдарды жаратты. Адамдарга жаратуучулук сыпатты да берди, дейт. Дейт дагы суроо коет. Адамдар дейт, жансыз нерсе жарата алабы дейт. Деп туруп аягында ооба деп жооп берет. Адамдар дейт, жандуу нерсе жарата алабы деп суроо берет. Анан кайра ооба деп жооп берет. Демек, эч бир динге бир ширк келтирбей туруп, адамдар жансыз нерсе жарата аларын, адамдар керек болсо жандуу нерсе жарата ала тургандыгын ошол 9-8 кылымдарда Жабир ибн Хайян айтып кеткен экен. Ошол нерсени бул жерде Фуат Сезгин өзүнүн китебинде берип жатат. Дагы бир айта кетишүү нерсе, бул жерде журналист сурап атат Фуат Сезгинден, сиз дейт канча саат иштейсиз дейт. Бул жерде Фуат Сезгин жооп берип атат, мен 17 саат иштейм дейт. Эрте менен 7:30 турам дейт. Менде деген эч кандай дем алыш күндөрү деген болбойт. Эрте менен 7:30 турам, кечки 8ге чейин иштейм. 8-9 чейин иштейм дейт. Фуат Сезгин ошол бардык эмелерди, тарыхый булактарды, архивтерди казып чыккан, бүткүл баякы дүйнөдөгү чоң китепканаларга барып, аларды изилдеп, чоң ачылыштарды жасагандыгын бул эметен байкасак болот бул жактан. Мусулмандар дейт. Мусулмандар астрономия илиминде аябай чоң жетишкендиктерге ээ болушкан дейт. Астрономия илимин илмул фелак деп аташчу дейт. Мусулмандар 9-кылымда эле шамал кантип пайда болору, жамгыр кантип пайда болору, кар кантип пайда болорун аныкташкан дейт. А бирок Европада дейт, бул нерселер 18-19 кылымда, бул ошол жыйынтыктарга 18-19 кылымда жетилгендигин айтылат. Ошол эле учурда байыркы гректер жер менен күндүн ортосундагы эң узак жана эң кыска аралыкты белгилешкен экен. Муну апогей деп койчу экен. Апогениус деп. Апогей. Ал эми муну мусулмандар жер менен күндүн аралыгында эң чоң кыска убакыттын дагы 1 жыл ичинде алмашкандыгын далилдешкен экен. Ошол эле учурда мусулман астрономдордун айтуусу боюнча, бул жакта жазылып жүрөт, дүйнөдөгү дейт, жалпы эле жер планетасында 23,5 градустук бир кыйшайуу бар дейт. Бар экендигин айтышат. Ошол 9-кылымда аныкталган нерсе. Ошол 23,5 градустук кыйшайуу ар бир 2000 жылда 1 градустан азаят дейт. Башкача айтканда,
2000 жыл өткөндөн кийин ал 22,5 градуста болуп калат дейт. Андан кийин дагы 2000 жыл өткөндөн кийин 22, андан кийин ошол 21,5 болуп калат дегенде мисал менен айтышат. Фуат Сезгиндин билим тарыхына кошкон салымы бул жерде математикалык география, дүйнө жүзүндөгү ошол математикалык география илиминин тарыхын, математикалык география боюнча кимдер кандай изилдеген деген теманы дүйнөдө жападан жалгыз Фуат Сезгин изилдеген экен. Бул жерде айтат, математикалык география бул математикалык мыйзамдар аркылуу географияны изилдөө болуп саналат. Ал бунун алгачкыларынан болуп Жабир бин Хайян болгон экен, изилдөөчүсү. Анын пикири боюнча ал мындайча айтыптыр. Алла Таала жерди жаратканда дейт, математикалык өлчөм менен жараткан дейт. Башкача айтканда, математика менен бир гана узун, туура же бийиктикте эмес, адамдардын сезимин өлчөсө болот деген асыл пикирди айткандыгын китептин 99-бетинде жазып кетет. Ошол эле Жабир ибн Хаяндын бул жерде халкулла халкун лена дейт. Алла Таала бизге бир эме берсе, жөндөм берсе, биз аны аткара алабыз. Башкача айтканда, Алла Таала өзүнүн жаратуучулук жөндөмү бар. Ошол жөндөмдүүлүктү адамдарга да берген. Демек адамдар жансыз дагы нерсе, жандуу да нерсе жарата алат дегендигин мисал келтирип берет бул жакта. Андан нары мусулман илими кантип Европага өткөн деген тема боюнча, кантип Европа алдыга чыгып кетти деген теманы Фуат Сезгин төмөндөгүчө айтат. 10-кылымдан тартып мусулмандар Испанияга Эндулус мамлекетин курушат. Испанияда ислам жайылып, ислам борбору жайылып, китепканалар жайылып, ошол жактагы көптөгөн илимий ачылыштар болгон экен. Ошо илимий ачылыштардын натыйжасында Испания аркылуу Европага илим тарай баштаган дейт. Мусулмандардын себебинен илим тарай баштаган. Болбосо дейт, эгер Испанияда анчалык илим болбогондо дейт, Испания бир илим борбору болуп, мусулмандар менен европалыктардын ортосунда бир көпүрө болбогондо дейт, Европанын дагы артта калуусун айтып кетет бул жакта. Андан ары Фуат Сезгин андан ары бул жакта студенттерге насаатын айтып кетет. Адам дейт, тил үйрөнүш керек дейт. Тил үйрөнүш керек дейт, бирок тилди кантип үйрөнүш керек дейт. Тилди үйрөнүш үчүн грамматиканы жакшы билиш керек дейт. Ошон үчүн тил үйрөнүп атканда дейт, азыр могу жерде Фуат Сезгиндин бул жаштарга айта турган насааттарынан грамматикага маани берип, грамматиканы түшүнгүлө дейт. Ошол эле учурда алгачкы грамматиканын философиясы боюнча эмгекти дагы мусулмандар жазгандыгын белгилеп кетет. Андан ары Фуат Сезгин көп окугула дейт. Тынбай окугула дейт. Столдон көтөрүлбөй столго өзүңөрдү байлап окугула дейт. Ошондо силер өлкөңөргө чоң кызмат кыласыңар дейт. Андан ары биздин ислам дүйнөсүндө дейт, бул эми ошол түркиялыктарды айтып атат, бул албетте бизге деле тиешелүү. Бир нерсе бар дейт. Катнашты бат үзүп коет дейт. Биздин адамдар дейт, карым катнашты үзүп коет дейт. Мисал үчүн бир адам менен байланыштыңбы дейт, аны менен улам байланышып тур дейт. Үзбө дейт. Мисал үчүн 5 ай өтүп кетет, 6 ай өтүп кетет. Тез байланышып алакалын сурап тур дейт. Ошондо бир адамдардын арасында бир өсүү болот дейт. Бир жаңылыктарды аласыңар бири-биринен. Анткени дейт, Бируни менен Ибн Сина бири-бирине кат жазышып турган дейт. Кат жазышкан бир учурда мынтип кат жазышкан экен. Бируни менен Ибн Синанын катында Ибн Сина Бируниден сураптыр. Жарыктын ылдамдыгын өлчөсө болобу деген суроо берген экен. Ошол учурда 9-8-кылымдарда.
ошондой пикирлери менен бири бирине сынап катыргытышып кат жазышып өздөрүнүн илимин жогорулатышкан дейт. Ошон үчүн дейт карым катнашты эч качан үзбөгөнгө, жаштарды үзбөгөнгө чакырат. Андан ары китепти көп окуганга чакырат жана тил үйрөнүүгө, ошол эле тилди грамматикасы менен үйрөнүүгө чакырат. Анткени грамматикасы менен тил үйрөнүү дейт оңой дейт. Бул грамматика формула сыяктуу дейт. Ошентип бул жакта айта турган нерсенин көптүгүн айтат, айта турган нерсе көп. Бул жакта Фуат сизге эң негизги ошол карталардын, мусулмандардагы илимий чыгармалардын Европага өткөнүн, кийин мусулмандар өздөрүнүн илими Европага өтүп, Европа өнүгүп кеткенден кийин биз эч кандай илим жаратылган эмес экенбиз деп өздөрүнчө мындай кичинергендигин, европалыктардын жанында кичинергендигин айтат. Жок дейт, эч качан кичинербешибиз керек дейт. Биз чоң маданияттын өкүлдөрүбүз дейт. Биз чоң илимдерди жаратканбыз дейт. Биз кайра ошо илимдер менен Европаны бутуна тургузганбыз дейт. Европалыктар бизден алып, бизден уурдап болсо дагы, көчүрүп болсо дагы, которуп болсо дагы алышып дейт. Өздөрүнүн эмесин негиздеп алышкан илимин дейт. Биз дагы дейт, ошол сыяктуу азыр европалыктардан мүмкүн болушунча алышыбыз керек дейт. Мүмкүн болушунча илимин алыш керек. Анткени дейт, бүгүнкү Европадагы илим дейт, анын түбүндө ислам турат дейт. Ислам билими турат дейт. Анткени Европада караңгы доор деген нерсе бар. Бүт эле тарыхтарда, эски тарыхтарда карасаң, караңгы доор дейт. Эч кандай караңгы доор болгон эмес. Караңгы доор болсо бир гана европалыктар үчүн болгон дейт. Бул жактагы калган цивилизация мусулман ааламында прогресс эң өнүккөн учур болгон дейт. Европалыктардын Ренессанс деп атаганы дейт, ал өздөрүнө гана таандык дейт. Ал дүйнөгө таандык эмес. Ренессанс бул ошол мусулмандардын илими жетип, анан кийин ошол Европада Ренессанс болгондугун Фуат Сезгин өзүнүн эмгектеринде, далилдери менен айтып келет. Албетте мунун 14 томдук китебинде баардык эмелер далили менен берилген, фактылар далили менен, тарыхый булактардын негизинде берилген. Ал эми бул жерде баягы суроо жооп иретинде гана үстүртөн айтылып өткөн. Эми бул жерде ошол мусулмандардын кантип илимге тез мындай берилгендигин пункттар менен берилип кетет. Биринчи пунктта дейт, ислам дейт, арабтарды дейт, жаңы бир руханий, ислам арабтарга жаңы бир руханий күч берди дейт. Анткени арабтар ач эле дейт. Руханий бир жаңы нерсе пайда болду дейт. Ал өздөрүнүн ачтыгын дейт илим менен толтура башташты дейт. Экинчи нерсе дейт, ислам дини илимге тоскоол болгон жок дейт. Тескерисинче Аристотельдин айрым окууларын орто кылымдагы Европада четке кагышкан. Илимдүүлөрдү четке кагышкан. Илимдүүлөрдү керек болсо өлтүргөндүгүн да билебиз. Үчүнчү дейт, Аббасий